Салам достор, бүгүн 17 май 2025 жыл. Видеонун сапасында көңүл бурбагыла, анткени мен берки соткамды чыгарсам, анын батарейкасы отуруп калып, башка менен тартып атам, ошондуктан качествосу ушундай жаман чыгып атат. Бирок по-любому каналга каттап лайк басып койгула, ушу жоктон көрө жогору дегендей. Эң биринчи машинабыз Mazda Capella. Ушундай машиналар негизи жагат, договордун эт, чалып сүйлөшкөлө. Кийинки машиналардын баасы сөзсүз болот. Toyota Camry деле договордун экен, андан эмесе Audi 100, Audi 100. Жок, бул Audi 80 экен, срочно баасы 300 000 сом. Расход 8-9. Видеонун сапатында көңүл бурбагыла, бул Redmi 9 телефон менен тартып атам. Анын үстүнө экранда эмес, камерасында бир аз жарак бар. Бирок баары бир ушу видео тартып коеюн деп чечтим. Сапаты жаман болсо дагы, анткени силерге ишенип атам, колдоп лайк басат деп. Кийинки машинабыз Mazda 626, жылы 1991, объем 2.2, расход 8-10. 8-10 расход кылган Mazda 626. Баасы 160 000 сом. Номерларына чалып сүйлөшкөлө. Номерлары көрүнбөй калды десеңер, мына силер үчүн дагы бир жолу чагылдырып берейин. Каналга сөзсүз каттап лайк басып койгонду унутпагыла. Бул кечки базар болуп калат, анткени саат уже 5ке жакындап калды. Кийинки машина Kia Morning, договордун нет, муну договордууларды колдон келсе чыгарбайбыз. Бул машина Nissan Almera деп аталат. Баасы 440 000 сом, объем 2, баасы 440 000 сом, коробкасы автомат. 440 000 сомго Nissan Almera. Nissan Almera негизи мен угушумча аябай жакшы машина болот. Кийинки машина Luparik сурагандар да аябай көп болгон, E320. Mercedes E320. Көп болгон десе ойлогула, миллиондон киши сурап турат. Жок, бир эле киши сураган, бирок по-любому ошонун суранышын аткарып. Жылы 2001, пробег 317 000, объем 3.2, бензин, коробкасы автомат, баасы 860 000 сом. Видеонун сапатында көңүл бурбагыла, эң эски силерге аябай баары түшүнүктүү болот деп ойлойм. Илгерки заманда черно-белый дегендей кинолорду көрүп көргөнбүз. Honda Fit эч кандай көңүл бурбайбыз. Номерларына чалып көрөлөт. 708 03 1995, баасы 600 000 сом. 600 000 сомго Honda Fit номери кыргыз учат. Жок, бул Honda Fit эмес экен, рулю сол жакта турат, Honda Jazz болушу мүмкүн. Кийинки машина Toyota Camry'nin эскисинен. Видеонун сапатына көңүл бурбайлы, лайк басып, комментарий жазып койгула. Бул Honda Toyota Camry договордун экен, бирок ушунча убакыт кеткенге жараша номерин да чыгарып коеюн. Балким кызыккандар болсо өздөрү чалып калышат. Арзан Audi изегендер үчүн дагы бир Audi 180 000 сомго. Объем 2, моно, оригинал, пробег 180 000 сом. Audi 80. 180 000 сомдук Audi 80. Негизи көбү iPhone менен видео тартат, меники бүгүн Redmi Note 9 болот. Passat B5, жылы 99, 350 000 сом. Кандай баа? 350 000 сом. Ушунун жанында состояниясы аябай жакшы Vento турат. Ошону да көргөзүп берсем болбойт, окшойт. Vento. Коробкасы механика. Объем 1.8, жылы 92, баасы 250 000 сом. 250 000 Vento. Toyota Avensis сурагандар дагы көп болгон негизи. Ушунта эле келсем, договорунда чыгып калат экен. Неме эле кызыккандар чалып көрөт. Андан кийинки машина Golf 3. Баасын айтып коеюн, силерди күттүрбөй. 280 000 сом дейт. Жылы 94, объем 3. Объем 1.8. Golf 3. Состояние хорошее, механика, без вложения. Кондиционер бар экен. Багажын ачып коюп турат айын. Бисти келет деп багажын ачып койгон окшойт. Улантырыбыз, эч кайда алыстабайбыз. Mercedes 124 ушунда сурагандар көп болгон, мага ушундай тартып берчи дегендей деп комментарий жазгандар. 230, чарылган жылы 91, объем 2, договордун дейт. Өзүңөр чалып сүйлөшүп көрөлү. Бул машинаны толук эле чарпкан договордун астында, анткени
ушуну сурагандар аябай көп болгон. Дагы бир мерс бул жерде. Мунун баасы деле бул деле договорный экен эми ушундай болуп калды. Бул жерде эми арзан Golf 3 турат. Арзан Golf 3. Маалымат кагаздарына кайрылабы. Golf 3 94-жылкы объем 270 миң сом. Негизи видеонун сапасына көңүл бурмай жок. Бул убакыт өлгөн нерсе. Кийинки базарларда буюрса состояниясы жакшырат деп ойлойм. Видеонун деген. Дагы бир 07 жакшыртын сүйүктүү машинасы 08-региондо инжектор 2012 220 миң сом. Расход 7 литр деп коюптур, объем 1,7. Шоха эмес, бул 07 дейм. Audi S4 объем 1,8. Толугураак маалымат алдыда болот буюрса. Коробкасы механика. Чындыгында баасы арзан коюлуптур. 210 миң сом. Анткени мунун баасы объем 1,8 болгон үчүн ушундай билбейм антер. Бул жерде Golf 2 ооба. 89 хорошем состоянии 180 миң сом. Мунун баасы кандай болуп калат? Кымбатты, арзанбы билбейм. 180 миң сом. Бирок состояниясы Audi A6 430 миң сом, жылы 95, объем 2,6. 95-жылкы Audi A6. Кийинки машина Nissan окшойт бул. Ооба Nissan Primera 2001-жылкы, объем 1,8 330 миң сом. Nissan Primera эскисинен экен. Кийинки машина Golf 4, жакыныраак барабы. Golf 4 жылы 99, объем 1,6 400 миң сом. 1,6 400 миң сом, коробкасы механика. Golf 4. Шоха 06. 2003, объем 1,6 245 миң сом. Состояниясы жакшы экен, жок, 245 миң сом. Дискалары жөнөкөй эле диска. Показкадан берген окшойт, жалтырап калыптыр. Күн аябай ысып кетти. Андан кийинки Golf 3 дөңгөлөктөрү титан дискада 265 миң сом, 1993-жылкы 1,6 моно. Дагы бир Golf 3 бул жерде ошого окшогон эле 04-региондо. Мунун состояниясы бир аз слабыраак экен будан. Мунун баасы 240 миң сом.